Мен эсеп чыгарып жатқан доска менен моул борду билимге өзгөчө көңүл бөлгөн көпчүлүк өлкөлөр дээрлик колдонбой калды. Алар компьютерлешкен мындай интерактивдүү доскаларды колдонуп жаткан маалда. Кыргызстанда айрым гана мектептерде мындай доскалар болбосо, көпчүлүгүндө дээрлик жок. Мындай жаңы методго өтүүнүн себеби кыска убакыттын ичинде окуучуларга көбүрөөк эффективдүү билим берип калуу. Окуучу мыкты билим алса, чоңойгондо ал өлкөсүнө кызмат кылып, мекенин алдыга сүйрөйт. Таза коом курулат. Дүйнөдөгү акылдуулардын бири Отто фон Бисмарк мектеп сал, болбосо түрмө саласын деп айтканы бар. Кыргызстанда билим берүү системасынын түп тамыры менен өзгөрүш керек деп көп жылдан бери айтылып келген менен быйыл гана конкреттүү сунуштар иштелип чыкты. Мен Кутман Маматазимов алдагы мүнөттөрдө мына ошол сунуштар билим берүүдөгү аксаган реформа тууралуу кененирээк айтып берем. Бул каталар үчүн жоопкерчилиги мындай так аныкталбай калган. Билим берүү жок деген эле сөз, чынын айтканда. Академиясында жоюш керек, министрликти вообще министрликти ишин баарын караш керек. Билим берүү министрлиги окуу куралдарын мындан ары ката басып чыгарууга жол бербей турган жобо ойлоп тапты. Ага ылайык, мындан ары окуу китептерди басып чыгаруунун жоопкерчилигин басма каналар алат. Башкача айтканда, иштеп чыгуудан нускалоого чейинки процесстин түйшүгү министрликтин мойнунан биротоло алынды. Дал ушул жобо менен министр Кудайбердиева ката жазуу токтойт деп ишендирүүдө. Азыр жаңы жобого ылайык биз толук окуу китептерин иштеп чыгуу жана басып чыгаруу боюнча жобого ылайык автордук укук бул издательстволорго берилет. Китептерин басып чыгаруу процесси бир колдо болот дагы, бир тендер өткөзүлөт да, бөлбөй, яны на тиражирование, на апробацию, на разработку учебника. Это мировая практика. Бирок жай менен иштелип чыккан бул жобо өкмөт башчынын ишенимин жаратпады. Атөгүл буйрутма берүүчү менен тапшырык аткаруучунун ролун ажырата албай, кыйла убара тартты. Тендердик документти ким берет? Заказчик берет да. Туурабы? Мазмуну момундай болсун, момундай талаптарга жооп берсин деп заказчик берет. А издательство анан аткарат, ал аткаруучу да. Он подрядчик. Тура ошондой болот, основная ответственность на Министерстве образования как на заказчике, и Министерство образования выставляет жесткие требования по всем видам экспертиз, которые должен провести по каждому учебнику. Если с ошибками печатаются книги, а ар бир китепте министрдин колу туруш керек. Министрдин колу болмайын издательствого барбаш керек, типографияга. Сиз ошол системаны кылыңыз азыр. Анан азыр академия, билим берүү академиясын сурайбызбы? Эмнеге жооп берет? Эч нерсеге жооп бербейт. А жооп берет өкмөт. Бул системаны быйыл кылбасаңыздар, анда академиясында жоюш керек, же министрди вообще министрликти ишин баарын караш керек. Мына мен кечөөтөн бери эмне деген сөздөрдү угуп атам интернет аркылуу. Муну тартипке салышыбыз керек, Гүлмира Каримова. Ошентип билим берүү министрлиги жаңы иштеп чыккан жобо менен иш алып баргандан турат. Азырынча кайсы басмакана өзү автордук укукту алып баштан аяк окуу куралын даярдоого макул боло алат белгисиз. Сапаттуу китеп басып чыгууга байланыштуу билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиевага карата сындар токтой элек. Өткөн жылы окуу китептер биринин артынан экинчиси грамматикалык катылар менен басылып чыккандан кийин министрликтин дарегине нааразычылык күчөгөн. Анысы аз келгенсе быйыл орто мектепти бүтүп жаткандардын айрымдарынын аттестаттарынан да ката кеткен. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат сотко чейинки өндүрүш ишин баштаган. Мына ушундай окуялардан кийин министр Кудайбердиева жумуштан кетсин деген пикирлер арбын айтылып, интернеттеги онлайн кол топтоолор күчөгөн. Парламент депутаты Евгения Строкова да Кудайбердиеваны кызматтан кетирүүгө чакырган. Зачем нам такой министр, который... Бизге мындай министрдин эмне кереги бар? Ал билим берүү системасын талкалап бүттү. Абылгазиевден суранарым, бул пикирди угуңуз, же аны менен чогуу кетиңиз. Ведет себя как диверсант, уничтожая нашу систему образования. Бул резонанстуу окуялардан кийин билим берүү тармагын реформалоо маселеси күн тартибине чыкты. Жай ичи каталар боюнча жободон тышкары билим берүү академиясы жаңы концепция иштеп чыгыптыр. Анда профилдик билим берүүгө өтүү сунушталууда. Тагыраагы 8-9 класстан баштап окуучуларга тандаган сабагы боюнча гана билим берүү каралган. Профилдик окууга өтүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө Нарындагы бала деле, Баткендеги бала деле ал химияны окуйбу, окубайбы, бирдей саат менен, бирдей көлөмдө, бирдей талап менен окуйт. Келечекте ал химик болобу, болбойбу, андай деген нерсе жок. Ошон үчүн профилдик окуу бул келечектин иши. Бул жерде ким кайсы багытка кызыкса, ошол сааттарды көбүрөөк окуш керек. Бизде азыр ал концепциясы даяр, долбоору, ошол байыстык окуу планынын долбоору даяр.
Билим берүү тармагында 40 жылдан ашуун иштеген Сайрагүл Атаева дал ушул 8-9 класстан тартып сабактарды окуучулардын тандоосуна коюуну туура деп эсептейт. Анткени 15-16 жаштан өткөндө баланын кайсы бир адистикке туруктуу кызыгуусу пайда болуп, көз карашы калыптана баштайт. Мына ошондуктан баланын убактысын ал кызыкпаган сабактарга коротуунун ордуна ал кыялданган кесипке жетүүсүнө шарт түзгөн оң. 8 класска чейин жалпы билим бериш керек, 9 класс жалпы деген ойго мен макулмун. Анан мындай жетилип, бала ой жүгүртүп, өзүнүн мындай көз карашы толук калыптанбаса дагы бир өзүнүн бир көз карашы пайда болот, бир 14-15 жашта. Ошондо өзүнүн кызыгуусуна жараша келечектеги кесибине ылайыкташылган предметтерди окуса туура эле го деп ойлойм. Туура эле го. Мындан тышкары, Кыргыз билим берүү академиясы иштеп чыккан концепцияда айрым сабактарды жоюу сунушталууда. Анын ордуна керектүү сабактардын саатын узартуу зарыл экени белгиленген. 1 сааттык окуу предметтеринин санын кыскартышыбыз керек, жок кылышыбыз керек да колдон келсе. Мына бүгүнкү күндө башталыш класста 10 предмет бар. 10 предметтин 5-өө 1 сааттан. Бул деген 1 сааттык предмет деген билим берүү жок деген эле сөз, чынын айтканда. Мына айталы, сууга түшсө дене тарбияда окуйт, сууга чөгүп кеткенде ОБЖда окуйт. Ушундай да болобу? Экөөнү бир эле окутуп койсо болбойбу? Адабиятта бир нерсени окуйт, адеп деген предметибиз бар, андан кийин окуйт. Ушинтип баягы көрүнгөн предметтерди кошо берип билим берүүнүн мындай талкалап алганбыз да. Азыр ошол концепциясы даярдалды. 1 сааттык предмет деген негиз болбош керек. Андан натыйжа жок деген нерсе да. Үчүнчүдөн мына окуу жүктөмүн жеңилдетүү багытында иштешибиз керек. Кыргызстанда эң көп окуу жүктөмү, бирок сапаты боюнча кичине ылдыйраак болуп атат. Азырынча аталган концепция Кыргыз билим берүү академиясынын сайтында коомдун пикирин угуу үчүн илинип турат. Бул концепция бюджеттен ашыкча каражат деле талап кылбайт. Билим берүү тармагында казынага оор келе турган бала бакча, мектептердин тартыштыгы, тиешелүү жабдуулардын жетешсиздиги орчунду бойдон турат. Маселен, учурда 197 000 балага бала бакча жетешсиз. Быйыл 16 мектеп авариялык абалдагы бойдон калды. Андагы окуучулар 1 сентябрда маданият үйлөрүндө тосууга мажбур. Мектеп. Ол жакта класс бар экен. Бүгүнкү күндө мына 16 мектептин имараттары учурда курч авариялык абалда болгондуктан бул маселени дагы мен кеңири айтып кетейин. Жаңы окуу жылында окуу процессин уюштуруу боюнча жергиликтүү бийлик органдары жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин биргелешкен чечимдерин кабыл алып жатабыз. Булар Ысык Көл облусунун 6 мектеби, Жалал Абад облусунун 3 мектеби, Ош облусунун 2 мектеби, Нарын облусунун 3 мектеби, Чүй облусунун 3 мектеби. Анын ичинен 6 мектеп титулдук тизмеге киргизилген, бирок курулушту тездетүү керек, анткени окуучуларды башка мектепке жеткирип окутууга мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Кыргызстанда бюджеттин 20% билим берүү тармагына жумшалат. Быйыл сентябрга 9 мектеп пайдаланууга берилди. Кышка чейин спорт зал, бала бакча, мектеп болуп 39 социалдык объекттин курулушу аяктагына турат. Балдардын билим деңгээлинин жогорулаганында министр Кудайбердиева көз карандысыз уюм өткөргөн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгына таянып мактап жатат. 2018-жылы жалпы республикалык тестирлөөнүн катышуучуларынын орточо баллы 119 баллды түзсө, 2019-жылы бул көрсөткүч 123 баллга жетти. Ошондой эле БОСОго баллын жогору балл алып, бул 110 баллдан жогорку окуу жайларына үчүн сынакка катыша ала турган студенттердин саны да өсүүдө. 2018-жылы ал көрсөткүч 57%ды түзсө, 2019-жылы болсо сынакка катышкандардын саны 62%га жогорулады. Анткени менен өлкө эл аралык изилдөө борборлорунун жыйынтыгына келгенде көбүнүн тизмесинде жок, катышса да акыркы орунду алып жатат. Маселен, билимди баалоо боюнча эл аралык PISA уюмунун изилдөөсүнө катышып, Кыргызстан 65 өлкөнүн ичинен 65-орунду алып калган. Бул мугалимдердин квалификациялык билим деңгээлин жогорулатуу маселеси курч экенин көрсөтүүдө. Айрыкча четке региондордо кадр жетишсиздигинен улам тарыхчы сүрөттөн математик, музыка менен адепти кошуп сабак берип жатканын жөнөкөй жарандан тартып вице-премьерлерге чейин жакшы билет. Мына баарыбызга маалым болгондой, ар бир мектепте социалдык педагог болуш керек да. Сиз бүгүн айта аласызбы, ушу канча мектепте ушундай бүгүнкү күндө бар кишилер, анан ошолордун мындай негизги билими кандай да? Себеби мен мына Баткенде иштеп жүргөндө кээ бир мектептерде математика мугалимине ошондой социалдык педагог кылып коюшуп атат да. Ошол тармак кандай азыр?
Бул биринчи этапта мындай көйгөйлөр болгон, бирок азыр биз толук ушул социалдык педагогдорду квалификацияны жогорулатуу курстардан өткөзүлүп жатат. Негизинен 1820 штат бүгүнкү күндө бар. Четке региондордо мугалимдердин жетишсиздиги дайыма курч бойдон. Быйыл бюджеттин эсебинен жогорку окуу жайды бүтүргөн 1,5 миң адис айылдагы мугалим жетишсиз аймактарга жиберилген. Билим берүү министрлиги жыл сайын мамлекеттин эсебинен окугандарды милдеттүү түрдө жиберүү менен кадр маселесин алдыга коюп келе жатат. Мугалимдердин жетишсиздиги айлыктын аздыгынан. Кутман Маматазимов, Исмат Ибрагимов, 5 канал.